Самаспай Элим Айрабекович, исламский заработок деген бар экен го Телеграмда. Взнос кылат экенсиң, 5000 сомго и көбөйтүп беребиз дешет экен. Как вы думаете, это обман? Можете написать ответ, пожалуйста. Я не могу уговорить сестру. Бесплатный сыр только в мышеловке, наверное, дейт да. Бул боюнча дагы дайым айтып келем, эми мындай да. Багы мурут сакал коюп алса эле, бул деген динге ишенген адам, демек бул калпайтпайт деп көбү жаңылбашыбыз керек. Ошол динге ишенип 5 мал намаз кылып жүргөн адам деле калпайтып, зордуктап, уруп тепкилеп өлтүргөндөрүн көрүп жүрбөйбүзбү? Динге берилген адам бул деген ошол адам чынында эле сөзсүз түрдө 100% таптаза, адилеттүү, аппак адам дегендин кепилдиги эмес. Анан ошол сыяктуу эле да исламский заработок деп ислам деген сөздү кошуп канча деген мошенниктер жүрөт. Канча деген баш айрантмай алдамчы, көз боемочулардын баары жүрөт. Кеп ошондо туугандар. Анан баарына эле ишентип, эле баш көсү менен ишенип акчаларды берип коюп жүрө берген болбойт. Эми сиз айтып атасыз, не могу уговорить сестру деп айтып атасыз. Эми ошончол эле такыр сестраңыз болбой жатса 5000 сом мындай көп деле акча эмес. Салдыртып коюп, анан ошол эки 5000 сомду алдатып ийип, анан үйрөнгөнү жакшы да. Үйрөнгөндө анан дейт да. Көп учурда мен сиздерге бир мисал келтирейин. Эми бул бага ислам заработок эмес, дейли эме боюнча жанагы биткоин дегендер боюнча аябай мода болуп кетпедиби? Эми андагы баягы кээ бирөө ийгиликтүү иштеткендер жүрөт, бирок баягы көп учурда ийгиликсиз болуп жүргөндөрүн көрүп атам да. Анан мен балам ошондо 15 жашында эле ошол келип айтты: ата, мен өзүмдүн акчам бар, анан ошол экени мен ошо биткоинге салайын деп атам. Ошол жана санарип акчага салайын деп атам деди да, кандай деп ойлойсуз деп. Анан мен айттым: эми мен туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде эми аны сен жакшы билбейсиң. Ошондуктан жакшы билбегенден кийин, көрбөгөндөн кийин сен акчаңды жоготуп коюш 95% ыктымал. Андан да көп болушу мүмкүн. 98% десем, эми 100% эмес экенде 2% бар экен да деди. Макул дедим, мейли, сал, көр дедим. Салды, көрдү, жоготту. Бир күнү сурап, эмне болду десем, болбой калды деди. Анан дагы туулган күнү болду же башка бир майрам болду, дагы бир акчасы пайда болуп калды, туугандарынан чогуу таанып, мынтан дагы $100 пайда болуп калды. Анан айтты: мен дагы ошол эке салайын деп атам деди. Мен: сен акчаңды өзүң бил дедим. Эмнеге мен макул болдум? Себеп дегенде ошондон сабак алсын дедим. Азыр мен жок деп койсом, анда бул баягы орустарда айтат го, запретный плод сладок деп. Тиги адам деле бейиш бактарды аралап жүрүп алманы жебе десе болот, жеп албады беле. Анан бул ошол таккан ошол алма болот деп, ошон үчүн мейли деп койдум. Анан 3-чү жолда салды, ошентип $300 күйдү, бирок сабак алды да. Бул дагы сабак. Аны эгерде мисалы ал 5000 сом деп атасың, 5000 сом деген бул 50.000 сом эмес же 500.000 сом эмес. Салып жоготуп көрсүн да. Анан ошондо сабак алат, үйрөнөт. Жашоо эң чоң мугалим, эң чоң сабак берүүчү бул жашоо өзү. Ошондой эми ийгилик сиздерге.